Келечекте кайсыл жакта иштейм, алардын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, же болбосо алардын ишке алуу шарттары кандай деген суроолорго жооп издеп келе жаткан Карьера күнү 2019 иш-чарасы бүгүн кайсыл жакта өтүп жатат десеңиз, анда биз менен бирге болуңуздар. Кезектеги карьера күнү 24 апрель күнү Кесиптик жогорку мектебинде өткөрүлдү. Иш-чарага окуу жайдын ректору, мугалимдер жамааты, атайын чакырылган 15ге жакын ири ишканалар, компаниялар жана бүтүрүүчүлөр катышышты. Жыйында алгач окуу жайдын жана жогорку мектептин таанытуу тасмасы көрсөтүлүп, Кесиптик жогорку мектептин мүдүрү Махмут Вурал ачылыш сөзүн сүйлөдү. Ал эми окуу жайыбыздын ректору, профессор доктор Сапахатдин Балжы Кесиптик жогорку мектеп тууралуу кеңири маалымат берип, келген конокторго ыраазычылык билдирип өттү. Yani öğrenerek yap, yaparak öğren. Mesleki ve teknik eğitimi en güzel şekilde anlatan ifade odur. Yaparak, yaşayarak öğreneceğiz. Андан соң кофе брейк уюштурулуп, келген компаниялар өз ишмердүүлүгү менен тааныштырып өтүштү. Демирбанкта Манас университетинен бүтүрүүчүлөр аябай көп. Алардын бирөөсү мен. Негизи Демирбанкка кирүү үчүн аябай эле жеңил. Биринчиден резюме тапшыруу керек. Ал биздин официалдуу сайттарыбызда деле бар, болбосо брошюркаларда бар. Резюме тапшырасыңар, тест болот. Тесттер эгерде балдарыңар жакшы болсо, уже собеседование чакырылат. Собеседование өткөндөн кийин стажировка 3 ай болот. Обычно стажировка төлөнүп берилет, бирок кээ бир учурда төлөнбөшү мүмкүн. Практикада деле өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Биз башында келгенде, мисалы, 2 жылдык эле турбайбы, бул мектеп турбайбы же колледж турбайбы деген ойлор пайда болгон, кээ бирөө окубай таштап кеткен учурлар болгон. Мен өзүм серьезно эле кабыл алдым, анткени 4 жылдык программаны 2 жылдын ичинде бардыгын берип койгон деп ойлойм да. Бүгүн ошо университеттин колдоосу менен жана биздин окуу жайыбыздын мугалимдердин колдоосу менен карьера күнү уюштурулуп жатат десек болот. Азыркы учурда бизге абдан жагып жатат. Карьера күнүндө бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат. Себеби дегенде көптөгөн аттуу баштуу фирмалар келип, компаниялар келип, өздөрүн тааныштырып, аларга жумушка орношууга да көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Белгилей кетсек, карьера күнү университетибиздин бүтүрүүчүлөрүнө жумуш орундарын таап берүү жана ири компания, мекемелер менен жакындан тааныштыруу максатында уюштурулуп келет.